Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Мына жакын арада эле Турция мамлекетинде жана аларга кошуна жашаган Сирия өлкөсүндө чоң кырсык катталып жер титирөө болду. Аллах субхана таала ошол кырсыктан каза болгон, өтүп кеткен жалпы мусулмандарды өз ырайымына алып, күнөөлөрүн кечирип, даражаларын көтөрсүн. Жана алардын жакындарына, туугандарына Аллах субхана таала сабыр берсин, кайрат берсин. Албетте бул сабыр кылуу, сабыр иши бул чыныгы мусулмандардын сыпаты. Аллах субхана таала пендесине ар кандай сыноолорду берет, ар кандай балейлерди алып келет. Ким ошого сабыр кылган болсо, анда ал Аллах субхана тааланын алдында чоң сыйлыкка, чоң соопко ээ болот. Аллах таала Куранда айтат: "Ва ла наблуваннакум бишай'ин минал хауфи вал жу'i ва нақсин минал амвали вал анфус ваth-тhamаrat ва башширис сабирин. Аллазина иза асабатхум мусибатун қалу инна лиллахи ва инна илейхи раджиун." Биз силерди коркутуу менен, ачкачылык менен, мал мүлкүңөрдү кемитүү менен, жаныңарды алуу менен жана мөмө жемиштин азчылыгы менен, мындайча айтканда каатчылык менен силерди сынайбыз деп атат. Ва башширис сабирин. Мына ошол убакытта сабыр кылгандарга аларга сүйүнүч кабарды бергин, аларды сүйүндүргүн. Ал сабыр кылуучулар кимдер? Аллазина иза асабатхум мусиба. Алар ушу баштарына кандай кыйынчылык келсе дагы эмне деп айтышат? Қалу инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Биз Аллах субхана таалага таандыкпыз жана баарыбыз Аллах таалага кайтабыз деп мына айтып, Аллах тааланын тагдырына баш ийген адамдар мына ушул чыныгы сабыр кылган адамдар. Бардык мусулмандар мына ушундай сабырды кылыш керек. Ушундай кырсык учурунда сабыр кылыш керек. Наалат айтып жаман сөздөрдү сүйлөбөш керек. Бардыгы Аллах субхана тааланын тагдыры менен. Аллах субхана тааланын тагдырында чоң даанышмандык бар, чоң жакшылык бар ким сабыр кылып, чыдап, кайрат кылган болсо. Андан кийинки ушул кырсыкка байланыштуу маселе, ушундай учурларда намаз окуса болобу же болбойбу? Деги эле жалпы эле мусулман ушундай кырсык учурда эмне кылыш керек? Албетте ушундай кырсык учурда бардык мусулмандар Аллах субхана таалага жалдырап дуа кылып кайрылыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда ошо күн тутулган кезде пайгамбарыбыз өтө шашылып мешитке барып, мына мусулмандар менен биргеликте 2 рекет намаз окуган. Узак намаз окуган. Ошо ар бир рекетте 2ден рүкү кылган. Анан ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Эгерде силер ушундай бир абалды көрсөңөр, анда намазга шашылгыла, дуа кылгыла" дейт. Алла таалага кайрылып дуа кылгыла, Алла таала ушул нерсени жойгонго чейин дейт. Башка риваяттарда садака кылгыла, такбир кылгыла дейт. Кыскасы, Аллах субхана таалага адамдар жалдырап намаз окуп, ушул кырсыктын жоюлушун тилеп жалдыраш керек. Бул эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз окуганы ушу ай менен күндүн тутулушуна байланыштуу. Эми ушундай кырсыктар, жер титирөө, катуу борон чапкын, аябай чоң катуу сел жүрүүлөр болгон кезде намаз окуса болобу же болбойбу деген алымдар ортосунда баягы талашка айланган маселе бар. Кээ бир алымдар уруксат берет. Аллах алам, ошо уруксат берген алымдардын ою туура. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабасы Ибн Аббастан ушундай риваят келген. Ибн Аббас ошо жер титирөө болгон кезде 2 рекет намаз окуган. Бул риваятты Абдуразак өзүнүн Мусаннаф китебинде жана Байхақи өзүнүн Сунанул Кубра деген китебинде алып келген экен. Мына ошондуктан ушундай учурда намаз окусак болот. Бирок бир эскерте турган нерсе,
ушундай кырсык баягы тез эле болуп кеткен учурда эмес, мына уланып турган учурда. Мисалы бир жерде жер титирөө катталды дейли, ал жер титирөө токтобостон уланып турду. Кичинеден титиреп, кайра катуу болуп уланды. Мына ошол кезде окуса болот. Эгерде бир эле болуп өтүп кете турган болсо, анда андай учурда окулбайт. Wallahu alam. Бул 2 рекет намазды кандай кылып окусак болот? Бул 2 рекет намазды кадимкидей эле биз багымдат намазын 2 рекетин окуп аткан сыяктуу кылып деле окусак болот. Бирок узак окуган сүннөт болот. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир рекетти 2ден рүкү кылгандай 2 рүкү менен окусак болот. Жана ошондой эле ар бир рекетти 3 рүкү менен окусак болот. Жогоруда айтылган Абдураззакта жана Байхакиде келген Ибн Аббастын риваятында Ибн Аббас ушу 2 рекетти 6 рүкү менен окуганда, мындайча айтканда ар бир рекетте 3дөн рүкү кылган. Кандайча окулат? Мисалы, намазды баштап, кыраатты окуп, анан бир рүкүгө барат. Ал рүкүдөн кийин башын көтөрүп, кыраатын улантат. Улантып окуп келип, кайра экинчи рүкүгө барат, андан башын көтөрүп, кайра үчүнчү рүкүгө чейин окуйт. Анан үчүнчү рүкүсүн кылып туруп, анан башын көтөрүп, андан кийин саждага барат. Ушуну экинчи рекетте эле ушундай кылып кайталайт. Бирок башка намаздардан айырмаланып, ушундай учурда намаз окуганда узагыраак окуш керек да. Ошол нерселер жоюлуп кеткенге чейин колдон келишинче узак окуш керек. Анан ар бир рүкүдөн кийинки кырааты алдыңкы кыраатка караганда кичине азыраак болот. Рүкүнү дагы узагыраак кылабыз. Биринчи рүкүгө караганда экинчиси андан азыраак болот. Үчүнчүсү да ошондой. Мына ошентип Аллах субхана таалага жалдырап намаз окусак болот. Эгерде ким бир рекетте 3 рүкү кыла албайм десе, анда жөнөкөй эле кадимкидей эле намазда бир рекетте 1 рүкү кылып, бирок узак окуп койсо деле болот, жогоруда айтылгандай. Жана ошондой эле бир рекеттин ичинде 2 рүкү менен да окуса болот. Аллах субхана таала баарыбызга тынччылык берсин. Кайсы мусулмандын башына кайгы капа келбесин, ага сабырдуулукту насип кылсын.